Assalamu alaikum. Salamatsızbı. Siz Desin TV kanalındasız. Atım Bakıt, men blogermin. Urmatlı görermanlar, biz köptön beri şartqa baylanıştуу çıkpay kaldık. Mına dagı, mından kийин dagı köpkө чейин çıkpay kalabız. Antkeni men den sooluguma baylanıştуу mınowu birinci günü, бүрсү günü tuğulgan günüme dagı tуура келип калыптыр. Men ооруканага жатып атам. Kan basım жогору болуп, мындай biraz начар сезип атам. Көптөн бери ошондуктан мындай эфирлерге чыкпай атам. Өткөндө гана Melis Coşbayevич Mırzakmatov менен болгон bir контентимди чыгардым. Аны да мурнураак эле тарттым эле. Аны кийинчерээк чыгардык. Ошондуктан көптөн бери чыкпай калдык. Эми дагы көпкө чейин чыкпай калабыз. Бул ден соолукка байланыштуу. Эми биз эл аралык кырдаалды талкуулайбыз, өзүбүздүн ички кырдаалды. Анан адаттагыдай эле bir жыйынтык чыгарып, анан bir pikirge келебиз. Урматтуу көрөрмандар, мен блогермин, эч кандай журналист же болбосо кандайдыр bir саясий талдоочу эмесмин. Өзүмдүн ушул акыркы кырдаалдар боюнча мындай жүргүзгөн баягы билимге жараша жүргүзгөн аналитиканы гана сүйлөшөбүз. Ошол Melis Coşbayevич менен сүйлөштүм эле, албетте бизнесмендерди, саясатчыларды азыркы кырдаалда билесиздер, өтө акырын, өтө мындай ойлонуп сүйлөшөт андай кишилер. Ошондой эфир болду, bir 4000-5000 просмотр болуп калды окшойт. Жакшы эле пикирлер болуп жатат. Анан кече күнү ошону көчүрүп алып туруп, Атай Бейшенбек деген bir активист деп коебузбу, bir ошондой жигит бар. Мен эми бул кишини тааныбайм, жанагы кемпироватчылар менен кошо камалып, анан кайра чыгып бийлик тараптын арыгын чаап bir ушинтип жүргөн киши, bir мындай жанакы ким деп койсок экен, Орозайым ысык көлдүн аккуусу дедиби, мындай аракка беракка сүзгөн сыяктуу эле көлдүн аккуудай болуп аркы жээктен берки жээкке өткөн сыяктуу эле bir саясий активист болсо керек дейм. Ошол киши жазыптыр. Пикирлерди айтып атам да, эми ким кандай. Мына булар дагы чыгып калыптыр. Жанагы комеди клабтагыдай болуп, дагы эмне болот экен, пикирлериңерди жазып койгулачы деп мындай мазактап жазыптыр да. Албетте мага мындай bir жаман сезим келтирди. Мен алдына жаздым, Атай Бейшенбек мындай мага чыкчы мындай деп, телефонун жазып мага чык, мен личкама деп өзүнө чыгайын десем, эмесинен чыга албадым. Ишигил ошондой кээ бирлери мындай кабыл алышты, кээ бири тигиндей кабыл алышты. Эми ал эмне болсо ошо болсун. Ошентип Melis Coşbayevич менен bir гана контент кылып калдым. Анан мына азыр эми ден соолукка байланыштуу көп чыкпайм ушундан кийин. Биринчи күнү ооруканага жатам. Анан дагы канча күн жатсак белгисиз. Ушул каникул мезгилинде бир аз болсо дагы бизде өзү жумуш башталып калды, бирок ден соолукка байланыштуу жатууга туура келди. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, туура түшүнөсүздөр. Көпкө чейин чыкпай калабыз. Пикирлериңиздерди жазып коюңуздар. Эми эл аралык кырдаалды ала турган болсок, кече күнү Түркиянын президенти, Саудиянын жанакы наследный принц деген кандай болуп калат, Мураскер ханзадасы, премьер-министри Мухаммед бен Салман жана Пакистандын премьер-министри Шахваз Шариф деген ушул үч чоң лидерлер биригишип ушул чогуу коргонуу, мындайча айтканда, баягы НАТОнун 5-чи беренесиндегидей кайсы бир ушул үч мамлекеттердин бирөөсүнө сокку боло турган болсо, жалпы каршылык көрсөтөбүз деген келишимге кол коюштур. Бул чын айтканда өтө чоң саясий окуя деп койсок болот, бирок мунун канчалык деңгээлде ишке ашат, муну да көрө жатарбыз. Бул практика жүзүндө эле азыр эле мына Саудияны, Йемендин хуситтери согуп жаткан учурда булар кандайча реакция кылат, муну да көрө жатарбыз. Бул деген Түркия НАТОдогу эң Америкадан кийинки эле күчтүү армиясы бар мамлекет. Пакистан болсо ислам мамлекеттеринин ичинде жападан жалгыз өзөктүк ядролук куралы бар мамлекет. Ал эми Саудия бул өтө бай, таасирдүү нефти, мунай заттарына байланышкан, башка нерселерге, туризмге байланышкан, ошол эле Мекке ошол жакта жайланышкан, ошол Мекке шаарында кол коюу болду, ыйык шаарда. Ушундай чоң таасирдүү мамлекеттер биригип ушундай коргонуу союзун түзүп жатышат да. Буга Иран
öz учурунда тез эле реакция кылды деп койсок болот. Анткени азыр Иран Саудия менен мындай каршылашып турган чагы, эми каршылашып болгондо кандай? Иран айтып атат, тиги америкалык базаларды кетиргиле, башка кылгыла, силер антип союздарды түзүү менен мындай өзүңөр положениеден чыгып кете албайсыңар, силер өзүңөрдүн проблемаңарды өзүңөр чечкиле, Американын таасиринен чыккыла деп мындай ачык эле реакция кылышты. Муну эми көрөбүз, канчалык деңгээлде бул мамлекеттер ушул союздун ишке аша тургандыгына. Албетте Иран өтө сезимталдык менен буга тез жооп берди. Бул ушул жакынкы чыгыштагы кандай деп койсок экен, чоң бир саясий жаңы блоктун мындай уюткусу деп койсок болот да. Эми бул канчалык деңгээлде кеңейет, албетте бул мусулман өлкөлөрү болгондуктан кандайдыр бир балким ушул Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен кимдир бирөө мүчө болуп калышы мүмкүн, дагы кандай болушу мүмкүн, бир кандайдыр бир геосаясий чоң бир тектоникалык жылуулардын башталышы болуп кетиши дагы толук мүмкүн да. Эми бул жерде балким ошол сүнни, шии каршылыктары деле чыгып кетиши мүмкүн. Анткени Иран шии мамлекети болуп эсептелет, ал эми калгандары сунни мамлекеттери. Иши кылып кандай болгон учурда дагы бул чоң жаңылык. Ал эми кандайча бунун механизмдери иштейт, кандайча турмушка ашат, бул жагы дагы экинчи суроо да. Өткөн жумада 5 Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери жана Азербайжандын президенти консультативдик кеңешме деген бейформал ушундай саммитке Чолпон Ата шаарында чогулушту. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанакы Формула 1дер болуп, гольфторду ойношуп, иши кылып, медалдар тагылды. Өзбекстан президенти Шавкат Мираманович менен Азербайжандын президентинин мамлекеттик иш сапары болду. Бул жака кадимкидей биз менен ага чейин дагы сүйлөшүп, чоң көптөгөн документтерге кол коюулар болду. Албетте Азербайжан азыр бизге өтө бир мындай кандай деп койсок экен, сүйлөшө турган мамлекет болуп турат. Анткени Орусиянын нефтисин көрүп атасыңар, Азербайжан бул өтө мунайзатка бай мамлекет. Мына ушундай чакта ошондой кол коюулар, келишимдер болду, ордендерди тагуулар болду, бирин бири мактамайлар болду. Айтор ушундай жаңылыктар эл аралык кырдаалда болуп өттү. Урматтуу көрөрмандар, Орусия Украин согушун болсо көрүп турасыңар. Дрондор менен тиги Орусиянын ички тарабына чейин согуп жатышат. Орустар болсо баллистикалык ракеталар менен Киевти согуп атат. Бир дагы ракетасын атып түшүрө албады. Өткөндө эле Түркиядагы, Анкарадагы НАТОнун саммитинде убада кылынган Патриот абадан коргонуу системасы азыр Американын өзүндө жок экен. Муну Трамптын жакынкы эле күндөрдөгү сүйлөшүүлөрүндө көрүп атасыздар, журналисттерге жооп бергенде. Биздин өзүбүзгө жетпейт андай система. Болбосо Трамп андан мурунку эле күнү айткан эле, биз ошол саммитте биз бул Патриот системаларынын лицензияларын беребиз, алар өздөрү каалаганча чыгарып алат, анан мындай тигиндей деди эле. Тилекке каршы мына мен ошондо деле прогнозумда айткам, Трамптын бүгүнкү айткан сөзү менен эртеңки айткан кылган ишинин айырмасы абдан чоң. Айта берет, дей берет экен, биягындагы көрө жатарбыз дедик эле. Так ошондой болду. Азырынча биз бербейбиз деди. Украина абадан коргонуу жагынан өтө начар болуп жатат. Ошол эле учурда каттуу соккулар туруп жатат. Бул деген жакынкы күндөрү Орусия Украин согушунун деле токтой калышы күмөн деген жыйынтыкка келебиз. Аман эсен бололук. Биз кандай болгондо дагы биздин көптөгөн миңден ашуун жарандарыбыз ошол согушка кирип кетиптир деген маалыматтар болуп атат. Канчасы кайтыш болушту, канчасы медалдарды алып жүрөт. Айтор иши кылып баягы башка бир пропагандаларга кирип, башка бир мындай нерселерге кирип, өзүбүзгө чоң зыян алып келбей гана жүрөлү деген жыйынтыктабыз. Албетте биз тезирээк ошол Орусия Украин согушунун, ошол эле Иран Америка чырынын тезирээк бүтүшүн каалайбыз. Анткени бул объективдүү бүт шарттар деле бизге окшогон мамлекеттерге өтө каттуу таасирин берип жаткан чак. Эми өзүбүздүн ички кырдаалда эмне болуп жатат? Ушулар жөнүндө дагы сүйлөшүп коелук. Достор, мына ошол мен ошол кечеки күнкү эфирим ошондой Атай Бейшенбек дагы бир экөөлөр бир ушинтип сүйлөшкөн экен.
Ошентип айттым, урматтуу менин көрөрмандарым, ошол көрөрмандардын ичинде балким мени жактырбаган блогер, активисттер болобу, андай сөзүңөр болсо мага түз эле чыккыла 0555 52 54 00 555 52 54 00гө чалсаңар, мындай сүйлөшөбүз, анан тиякта туруп алып, анан комедик клаб кылып коюптур, анан тигиндей мындай деп эле мындай эркекче ич күптүңөр барбы, көрө албасыңар барбы, мен жаман сүйлөп атамбы, аны мага анан кийин жанакы проституткалардай болуп ары бери секирип алып туруп мага сүйлөбөй, мындай өзүмө бетиме айтыңыздар. Бул сиздерге сураныч, кимде ким мага пикир калтыра турган болсо. Эми мындай ички кырдаалды ала турган болсок, көрүп атасыңар, шайлоо жакындаган сайын кандайдыр бир активисттер жана башкалар чыгып, биз күтпөгөн пикирлер болуп, аябай бир мындай кызып бара жаткандай. Буга мына кече күнү Сыргак, фамилиясын унутуп калдым, Сыргак деген, аты Сыргак экен. Бир кишинин жанакы президенттин үй бүлөлөрүнүн офисинин пайда болгондугу, ал жерде офисте чогуу иштегендиги, анан кандай таасир бергендиктери жөнүндө айтып өттү. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек. Мына ушул сыяктуу нерселер абдан азыр кандай деп койсок экен, күч алып жатат да. Мен бул нерселер боюнча мен өткөндө айттым эле да. Жанагы оппозиция ачык илгертен тиги Мадумаров, Раушан Жээнбеков жана башкалар, булар илгертен айтып келаткан өзүнүн оппозициялы. Буларды дагы сындырышты. Мына Мадумаровду соттуулук кылып чыкпай турган кылып койду. Раушан Жээнбеков болсо камакта. Булардан коркпогула. Булар өзүнүн позициясын ачык айтат. Жаныңарда жүргөндөрдөн корккула. Анткени жаныңда жүрүп билинбей, анан кийин мен ошол эле Атамбаевдин мисалын айтып берген, Курманбек Салиевичтин жанында жүрүп эле кийин кандай болуп чыкканын, жана башка достордун, башкалардын мындай акырын жаныңда жүрүп, анан кийин кези келгенде көрсөтөт деп. Мына ошол сыяктуу эле кече күнкү Сыргак деген жигит деле ошол өзүнүн айтымында, эгер чын эле ошондой офис бар болгон болсо, ошол жерде эле жүргөн адам экен. Эми азыр мындай сөздөрдү айтып атат, анын чын төгүнүн аны бир Кудай билет. Көпчүлүк ишенип атат ошол сөзгө чын эле. Мындай караганда мындай таасир болуп атат да. Бул деген ал өзүнүн эле жанындагы эле жүргөн адамдар. Ошондуктан мен бийликтегилерге дагы бир жолу айтып коет элем да, жөн эле ушул саясатчы, белгилүү саясатчы Мадумаров, Раушан Жээнбеков, жанакы Тимурлан Султанбеков деген жаш жигитти деле камалып турат, анан мындай тигиндей деп. Булар мындай билимдүү, мыйзамды сыйлаган, мыйзамдын чегинде кандайдыр бир партиялар менен, шайлоолор менен, башка нерселер менен барабыз деген саясатчылар да. Буларга мындай чара көрүлдү дагы, жанында жүргөн ошол Сыргак жана башка нерсе окшогондор акырын чыгып туруп мына эмне кылып атат, катуу согуп атат. Мына ошол эле Камчыбек Ташиев менен ушул азыркы бийликтин сөз келишпестиктери, башкалары. Камчыбек Ташиев демекчи, ошол Камчыбек Ташиевдин баягы депутаттары болгондо өзүңүздөр билесиңер, бир нече депутаттар, анан мынча депутат экен, анан мындай чара, кандай чара көрүлөт деп, анан кээ бир мындай алардын ана башы кыйын лидерлери учуп түштү. Мисалы үчүн жанакы Кундузбек Сулайманов окшогон, ошол эле Шакиев ошо окшогондору. Ал эми бир топ дагы немелери сразу позициясын өзгөртүп, ыкташып калып калды да. Мына ошондой биринчи потоктон учуп кеткен депутаттардын бири Кубанычбек Конгантиев деген мырза кече күнү эле мурда бир кармалып, анан үй камагында чыгып деп айтты эле, азыр 15 миллион сомду төлөп, анан 500 миң сом мамлекетке бир дагы бир расмий штрафын төлөп, 15 миллион сомдук баягы кыймылсыз мүлктөрүн өткөрүп бериптир. Анан ушундай болду деп коомчулукка белгилүү болуп калды да. Эми мындай бир суроо жаралат да, бир азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Кээ бир ошондой жанакы күчтөр кандайдыр бир жумурткадан кыр издеп ушундай турган чакта эмне себептен ошол эле Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев өзү демилгелеп, кандайдыр бир коррупцияга байланышкан иштер болсо, бул эч качан актоого жатпайт. Муну деген только ошол немени төлөткөндөн кийин дагы эң минималдуу берене боюнча берилген баягы мөөнөттүн жарымын болсо дагы отуруш керек деген. Ал жөнөкөй бир адамдарга, жөнөкөй бир блогерлери болобу, саясатчылар болобу,
Abbas Seolo аларга иштейт экен дагы. Ал эми бул ошол кечээки күnkү бийликтин коюн колтук алышып жүргөн адамдарына, ошол эле Камчыбек Ташиевтерге мына азыр апелляциялык арыздар прокуратура тарабынан дагы болду, алардын өздөрү тарабынан дагы болду. Жанагы 75 иши боюнча айтып атам. 75 кишинин иши боюнча камалган Ташиев, Зулушев, Шакиевтер, жанагы андан башка дагы үчөө эме болуп атпайбы? Ошолордун сот иштери боюнча. Буларга мындайча айтканда ал каардуу, адилеттүү деген мыйзам иштеген жок. Булар кадимкидей эле тайраңдап жүрүшөт. Ал эми кандайдыр бир башка бирөөлөргө иштеп жатат да. Бул дагы болсо кандайдыр бир мындай нааразычылыктын пайда болуп калышына толук себеп болот. Бирок азыр прокуратура арызданыптыр ушул Ташиевтердин иши боюнча. А прокуратура эмне деп арызданды? Сот буларга жанакындай пробациялык мөөнөт чектеп койбоду. Ошол пробациялык мөөнөт туура эмес, буну камаш керек деп апелляциялык арыз жаздыбы, же болбосо ошол Камчыбек Ташиевтердин өздөрүнө окшоп толук актарыш керек, булардын күнөөсү жок деп туруп жаздыбы. Бул дагы бизге караңгы. Мына ушул жакынкы арада сот болсо, шаардык сотто, анан ал жагы дагы так болот. Урматтуу көрөрмандар, ички жаңылыктар ошондой болуп атат. Абдан мындай кээ бирлердин пассионардуулугу көтөрүлүп, мага баары бир дегендей мындай сөздөр сүйлөп, башка бир ушундай кырдаал болуп турган чакта, ошол эле учурда жанакы кандай деп койсок экен, Айдар Раев деген жигит экен. Өтө билимдүү экен, анын резюмесин дагы чыгыптыр. Тиги Америкада, өзү Кыргызстанда туулган экен, Америкада өсүп билим алып, тиги спецназында жүрүптүр, башка болуптур. Эми мындай Кыргызда мындай жигиттер чанда гана кездешет да. Албетте ал Америкада жүрүп, Американын тузун татып, батышчыл болгондон кийин, эми биз андай батышчыл эмеспиз. Биз мындай Кыргыз мамлекетинде ар тараптуу, биякты, тиякты карап турган калыс оюбузду айтканда, эми алар жаштар, алар пропаганда, алар курч. Чын эле Америка менен Кытайдын ортосунда аябай каршылаш нерселер бар. Балким ошол билимине таянганбы, же ошол даярдыктары барбы атайын. Бул биздин мамлекетибиздин ичинде эле бир ызы чуу чыгып кетишин каалабаса керек. Баягы эскертүү иретинде айтып койсо керек деп айтамын да. Кытайдын азыркы таасири жөнүндө мындай оюн айткан экен. А биздикилер болсо сразу эле мындай жабалактап, ага каршы анын паспортторун чыгарып, анын мынтип, эми ал жөнөкөй бир саясий серепчи да, ошондой кызматтарда иштеген, оюн айтып койду. Буга биз мындай маданияттуу жооп берүүнүн ордуна анан мындай тигиндей душманы деп өзүбүздүн мындай интеллекти жогору эле бир жигитибизди дагы аябай чапкылап атабыз да, мындайча айтканда. Мен эми мындай бир сөздүн жыйынтыгы көп сүйлөбөй айтып коеюн, эмне деген келип атат. Бизде курч, акылдуу, интеллектүү, кыйын эле балдарыбыз бар да. Эми ошонун мынабу бийликтин тегерегинде кайсы бир күчтөр барбы, башкалар барбы, такыр эле президентке жаман көрсөтүшүп, сразу эле мындай бийлик тарабынан жооп берип, жаманатты кылып коюп атышат да. Жок, жөн эле сеники деле туура негиз бар. Бирок мындай келиңиз, андан көрө эфир кылалы, сүйлөшөлү, сиз өз тарабыңызды айтыңыз, биз өз тарабыбызды айтабыз деп маданияттуу мындай аргумент менен сүйлөшүүнүн ордуна биз сразу эле кимдир пикирин билгизген адамды душманга айлантып алып атабыз. Ошол эле Темирлан Султанбеков кандай жигит, бул билимдүү, мындай адамдар талаада эле жүргөн жери жок да. Мындай адамдарды керек болсо биз жанакы курама жыйнап куш кылдым беле, Манастын уранын унутуп атам. Дагы паланча жыйнап журт кылдым дегендей, мындай жигиттерди, штучный мындай белдүү жигиттерди биз тартып, чогултуп, журт кылып, консенсуска келип, ынтымак менен мына жакында шайлоо болот, ошонун алдында биз кандайдыр бир консенсуска келишибиз керек. Мен өткөндө дагы айттым эле, балким ушул 31-августка байланыштуу, эгемендик күнүбүзгө байланыштуу деп туруп, ошол балким ошол Равшан Жээнбеков, ошол Тимур Султанбеков, Адахан Мадумаровдарды кадимкидей эле баягы актап,
Mына Камчыбек Ташиевтерге жакшы мамиле болуп атса, буларга деле жакшы мамиле болуш керек. Эми ушул Камчыбек Ташиевтердин бир ушул нерсесин мындай ушундай кырдаал болуп калды эле, бир акталалык эми тигиндей мындай деп азыр эми эмне болсо эле баарын эле Камчыбек Ташиевке шылтап атышат го. Бирок азыр деле репрессия токтобой эле кетет. Эми ошол кырдаалдар ушундай болгон, ошол кезде деп туруп баардыгыбыз жалпы ынтымакка келсек, анан жалпы татынакай болуу ынтымак менен демократиялуу бир шайлоого бара турган болсок, балким жакшы боло эле деген менин бир жөнөкөй блогерлик оюм да, достор. Ошондой бири-бирден эле сүйлөгөнүн эле чабылып эле, анан кийин сразу эле баса калып, тута калып эле айтып атышат, башка болуп атат. Мындай кырдаал кыйыныраак да, кырдаал кыйыныраак. Азыртан бир мындай жакшы нерсеге келип, ынтымакка келип, репрессия, камоолорду токтотуп, сүйлөшүүлөргө келип, жакшынакай бир туура эмес чакырыктар болсо, аны айтып, туура эмес. Биз мындай тополоңдон мүйүз чыкса, бизге Кыргызстанга качан эле мүйүз сактап, бугунукундай болуп кыйын болуп кетет элек. Бирок тескерисинче биз ар бир ушундай болгон сайын экономикабыз артка кетип, инвесторлор кайтып, ушундай ар бир президент өзүнчө бирдемени жасамыш болуп келет, анан эле бирдеме болуп кетет. Ошондуктан биз туура чечим чыгарышыбыз керек да. Урматтуу достор, биз ошондой демекчибиз. Ушуну менен мен бир топко чейин эфирге чыкпаймын. Понедельник күнү ооруканага жатам. Анан кийин дагы көрөбүз. Бизде азыр өткөндө ошол Мелис Жошбаевич менен болгон эфирибиз аябай жакшы болду эле. Анткени биз эки аппарат менен тартып, өзүмдүн операторум бар. Азыр операторумдун дагы 300 миңдик полный аппарат, дрон прондору менен кошо квартирасынан уурдап кетиптир. Азыр менде жалгыз аппарат бар. Эми биз андай сапаттуу дагы нерселерди кылышыбыз кыйын эле болуп калат болуш керек. Анткени жок дегенде эки камера менен тартыш керек да. Калган диктофон, бардык нерселерибиз бар. Өтө чоң жоготуу болду бизде дагы. Ден соолук ары бери болуп турат. Ошондуктан достор, көпкө чейин чыкпай калабыз. Саламатта калыңыздар, каналды колдоп туруңуздар. Сиздердин кичинекей болсо дагы колдоп койгондугуңуздар бизге абдан чоң мотивация жана чоң жардам болмокчу. Сиздер менен бүгүнкү контентте блогер Бакыт Сулайман болду. Саламатта калыңыздар. Мен болсо мындай акырын барып туруп үстүнөн тыңк этиргизип өчүргүзүп коем. Кийинки жолугушканга чейин аман эсен бололук.